Demek cümlem jarılıp ketет. 4'ta, 5'te kılavuz var, 6'ta. 6'ta mı öyle 4'ta mı? 6'ta. Жоқ, Allah razı olsun deyiңиз. Киши жоқ, эч ким жоқ бuyакта, только Аллах. Все. Все, окей, дальше куда? Тетя Люба. Тетя Люба. Да. Мы пришли немного поддержать вас, потому что продукты дорожают, да и очередь на них большая. Это точно. Салам алейкум. Анда, Миктели, давайте. Сиздин не карыздарыңыз барбы? Бар. Канча сом карызыңыз бар? Карызым бир 25. Уялбай Барып калып атат. Берчи, дай мне 30 тысяч. 30 миң. 5 миңи балдарга чай пай алып, татту-патту алып, үйдөн чыгарбаңыз аларды. Хорошо? Урматтуу достор, бүгүн сиздерге кайрылып кетүүнү туура көрдүм. Себеби бүгүн коронавирус пандемиясы дүйнө жүзүнө таркап, ошондой эле биздин Кыргызстаныбызга да келип отурат. Бүгүн биздин мамлекет өтө оор акыбалга туш келди. Баарыңыздарды чакырып келет элем. Таарынычтарды, ишенбестиктерди четке калтырып, мамлекетибизге бирдиктүү жардам көргөзсөк деп. Бүгүнкү эпидемиялык санитардык акыбалды эске алып, мен өзүмдүн атынан, үй бүлөмдүн атынан мамлекетибизге 15 миллион сом каражат жардам берүүгө туура көрдүм. Анын ичинен 10 миллион сомун мамлекет тарабынан түзүлгөн фонд несебине которулат. 5 миллион сом бүгүнкү күндө өз өмүрлөрүн тобокелдикке салып, обсервацияларда кызмат өтөп жаткан медицина, өзгөчө кырдаалдар жана милиция кызматкерлеринин гигиеналык, санитардык каражаттарына, ошондой эле тамак аштарына жумшалат. Мен ишенем, баарыбыз бирдиктүү болсок, бул келген балени чогуу бирге жеңебиз го деп. Рахмат. Mikrobu жоқ тоолордун арасындан өскөн эл, кир жукпаган күлүктүн канатындан өскөн эл, таманы тону тепселеп, бешенеси жылдыздын арасындан өскөн эл, жүзүн чайып нур менен бутун жууган булутка, миң ооруга шыпа деп магдырашкан кымыска, аралашып эл менен алыш бериш кылышка, турмуш менен жарышып тоодон түштүк туюкка, антсе да парасатыбыз булак суудай тунукта, бийик жердин уулусуң бийиктигиңдин унутпа, ааламга салды дүрбөлөң Кытайдын түзгөн планы, андан да улук бирок Кудайдын түзгөн планы. Мындан да кыйын күндөргө малында кыргыз чыдады, ар түндүн арты таң атат, өчпөсүн үмүт чырагы. Бүгүнкүгө буудай бар, эртеңкиге Кудай бар, кыргыздын сөзү Кудагы. Курулай чуугаң алдырбай, Кудай деп сабыр кылады. Кудай кырсык берерде, буламыктан тиш сынат, кыламыктан бут сынат, жалбырактан таш сынат, жаздык тийсе баш сынат. Ал эми Кудай сактап каларда, 40 жылы кыргын болсо да бейажалчымын сак калат. Ажал бүркүп чыгарда, атылбай калат автомат. Алкынгаң өтпөй курч бычак, асмандан кочкор ташталат. Бүрөлөр жүрөт жалынып, Кудай сактап калат деп, бүрөлөр жүрөт ун менен буудай сактап калат деп. Эл башына күн түштө, жан аяган киши эмес, ундун баасын көтөрүп, нан аяган киши эмес. Жолго таштап таксилер, жол киресин көтөрүү бул жакшы адамдын иши эмес. Кургакчылык болгондо Маугли деген айбандар бири-бирин коргойт, биз эмес. Шайлоодон элди колдонгон, өз башын гана ойлонгон.
болгон, элди тонойт чоңдор деп адамдар айт чугор болгон. Жол кире унмай кум шекер, баасы кымбат болгондон, кыйналган элди тоногон айырман кайсыл чоңдордон. Булут мини учса да, буйурбаса калбайбы, буйурган кишиң албайбы, буйурбаган тамакка мурун канайт дечеле капканга тумшук салбайлы. Абадан акча жасаган арам болуп калбасындан абайлаш керек андайды. Дүйнөнү каптап аламат, дуу болдуң айыл калабат. Чокуга чаап жыгууда чоң өлкөлөрдүң аралап. Иттин эси бар болсо теңирге бөрү таянат. Куткаргын биздин элди деп Кудайга кылдык аманат. Сак болсоң сактайм деделе, сак бололу саламат. Ал үчүн эрежелерди туура сактайлы жамагат. Харакетин жасайлы берекетиң Алладан. Алыс болот оорудан өздүк гигиенанын эрежесин кармаган. Ал үчүн кандай кылабыз? Тазалыкты сактайлы, талаалап көпкө баспайлы. Дүрбөлөң кылып WhatsApp'тан жалганды калпты жазбайлы. Ар нерсени кармаган кол экенин билиңиз. Колубузда микроб мол экенин билиңиз. Телефон ачкыч эшиктин туткасын бат-бат сүрүңүз. Ачылып эшик терезе желдеп турсун үйүңүз. Ооз мурун көздөрдү кармабайлы кол менен. Бат-баттан таза самындап жуулуш керек кол деген. Эл топтолгон жерлерден этиятыраак бол деген. Токтой турганы жакшыго шеринең аш же той деген. Кутулуп алсак баледен кубанып берсек той кенен. Иммунитетиң азыраак алсыз келет карылар. Андыктан ага шарт түзүп карагыла барыңар. Карысы бар үйлөрдө берекең ырыс бары бар. Карантин шартын түшүнтөп карыны жакшы багыңар. Дем кысылып оорлоп үшкүрүнүп жатсаңыз, жөтөл кармап этисип күшкүрүнүп жатсаңыз, доктурга кабар бериңиз да дүрбөлөң түшүп шашпаңыз. Үйдөн дарыланам деп үлүлдөй үйдө жатпаңыз. Колдонуңуз бар болсо бет кабыңыз маскаңыз. Кудайым өзү сактасын, өзүңүз дагы сактаңыз. О жараткан элимде илдеттерден сактагын, адам кымбат экенин билбестерден сактагын, адамзатка пайдасы тийбестерден сактагын. Көрө албастын көз арткан, көзүнөн сакта Кудайым. Сугу бардын сугарткан, сөзүнөн сакта Кудайым. Вирусу тургай Кытайдын, өзүнөн сакта Кудайым. Сактоочу сенсиң албетте, өзүм да сактык кылайын. Ар бир мекендешимдин өздөрү тургай күчүгүң оорубас экен ылайын. Жакшы иштеп жатат өкмөт, жалпы журт буга калыстыр. Көтөрүп ийбей бааларды көзөмөлгө салыптыр. Саламаттыгы жагынан сак турганы аныктыр. Эзелден эле биздин эл өз жанын өзү багыптыр. Азык түлүк дүкөнгө калтырбай басып алыптыр. Байкуш элде не күнөө, алдана берип акыры эл ишенбей калыптыр. Ишеним болбой иш болбойт, ишеним керек келгиле. Өзүбүз кайда бармакпыз, өлкөгө жардам бергиле. Вируска таппай бир айла бүт алам баттың убайга. Биздин да кыйын чыкмалар арыктай түштү бир айда. Акырын чыгып кете албайт жаңа кышы Лондон Дубайга. Жакасын кармап үйүндө жалынып калды Кудайга. Эл менен эми биргесиз, эл көрө турган күндөсүз. Эмираттарды кыдырбай, экран тиктеп үйдөсүз. Колуңарда силердин кор болгон элди гүлдөтүш. Сак болсо бүтүн элиңиз, саламат болот дениңиз. Сакташ үчүн өлкөнү салым кошолу келиңиз. Тоок жесең каспайла, алганды кайта бериңиз. Бирдиксиз жерде эрегиш, бирдиктүү болгон эл эгис. Биримдик менен буйруса вирусту дагы жеңебиз. Биз дейли сен мен дебейди, бириктир байды кедейди. Бирдиктүү чогуу күрөшүп бийикти көздөй жөнөйдү. Кырсыктан аман кутулдук, андан соң Кытайдын карзын төлөйдү. Bir avuçta taza su var. Mine taza su üstüne koyduk. Taza su var. Al mına adısta bizde. Bunun içinde sabun var. Suyukluk sabun. Buna bizden buruşumuz. Kara buruş. Sonra umtağın қазір biz mına suga salamız. Mine o atıp
салдық. Не себептен суға салдық? Мен сіздерге мына ыдыстағы бұрышымыз микроб есебінде көрсеткім келіп тұр. Мысалы біз саусағымызды мына ыдысқа салған кезде, міне салған кезімізде бізде ешқандай реакция жоқ. Көріп тұрсыздар ғой, мына бұрыштағы ешқандай микробтар қозғалған жоқ. Ал егер біз қолымызды жуып, сабынмен жуып, мынандай қылып, сабынмен жуып, манағы микробқа салсақ, біз қандай реакция болатынын көреміз. Қараңыздар. Барлық микроб сабыннан қашты. Ал енді оқушылар, ойлаңыздаршы, біздерге осы сабынның пайдасы бар ма, жоқ па? Ал оқушылар, енді сіздер көрдіңіздер, кішкене ғана тәжірибеден біздер сабынның қандай пайдасы бар екенін көрдіңіздер. Сондықтан ата-анамыз енді бізге қолымызды сабынмен жу деген кезде біз міндетті түрде қолымызды сабынмен жуайық. Себебі барлық микробтарды біз сабынмен жуып қолымызды таза сақтауымыз керек. Сіздердің дендеріңіз сау болсын. Көргендеріңізге, мұқият қарағандарыңызға, тыңдағандарыңызға көп рахмет.